Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев иш сапары менен Ысык Көл облусуна келип, тургундар менен жолугушууда. Тоң районуна караштуу Көкмойнок айылында фельдшердик-акушердик пункт ачылды. Балыкчы суу түтүкчөлөр ишканасына жаңы техника алынып келинди. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Жанар Алмазбекова, саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 24 мартта март элдик революциясынын кезектеги жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Кайрылууда мындай деп айтылат. Урматтуу мекендештер, бүгүн өлкөбүздүн соңку тарыхындагы орчундуу окуя март элдик революциясына 18 жылдын жүзү болду. Кыргыз эли көз карандысыздыгын жарыялагандан кийин эркиндикке умтулуусун дүйнө жүзүнө бир нече ирет көрсөткөн. Ал эми март революциясында бийликтин жалгыз булагы эл экенин тарых алдында дагы бир ирет тастыктап берди. Себеби кан жанында эркиндик, эгемендик ойногон кыргыз эли адилетсиз башкарууга эгерим баш ийип көнбөгөн эрки күчтүү, намысы бийик эл. Биз Кыргызстандын эгемендик жылдарында өлкөбүздүн өнүгүү тарыхында бурулуш катары кирген олуттуу окуялардан дайым сабак алышыбыз кажет. Башына түшкөн бардык кыйынчылыктарга карабай, биримдик, ынтымак аркылуу элибиз элдүүлүгүн жоготпой, акыйкат жолунан тайбай, кылымдарды карытып келет. Урматтуу кыргызстандыктар, геосаясий кырдаалдан улам дүйнө жүзүндө жаңы чакырыктар жаралып, экономикалык кыйын абал өкүм сүрүп турган чакта дагы да болсо ата-бабалар мурас кылган нарк населебизге, бир муштумга бириктирген биримдигибизге таянабыз. Өлкөнүн ынтымагын жана туруктуулугун камсыз кылуу менен экономикабызды телчиктирип, улуттук өнүгүү жолунда алгалай беребиз. Мекенибизде тынчтык өкүм сүрсүн, элибизде бакубатчылык жана ынтымак болсун. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңештин жыйынын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө Кыргызстанды өнүктүрүүнүн негизги макроэкономикалык иштери талкууланды. Ошондой эле экономика жана коммерция министринин отчету угулду. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, экономикалык туруксуздуктун жана белгисиздиктин шартында айрым эл аралык институттар буга чейин Кыргызстандын ички дүң продукциясынын төмөндөшүн болжолдоп келишкен. Кетсек 2022 жылдын апрель айында түзүлгөн министрлер кабинетине караштуу макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңеш макроэкономикалык жана инвестициялык саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча макулдашылган чечимдерди кабыл алууну камсыз кылуучу консультациялык кеңеш берүүчү орган болуп саналат. Бишкекте 5 мамлекеттин дүйнөлүк деңгээлдеги IT лидерлери катышкан Борбор Азия технологиялык форуму старт алды. Эске салсак, IT тармагындагы дүйнөлүк лидерлердин жолугушуусу президенттин администрациясынын колдоосу жана Япониянын JETRO өкмөттүк уюмунун көмөгү менен өтүүдө. Президенттин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысы Алмаз Исанов бүгүнкү күндө Кыргызстан санариптик интеграцияда алдыңкы позицияны ээлеп жатканын белгиледи. Форумдун алкагында Америка Кошмо Штаттарынын, Казакстан, Өзбекстан, Япониянын эксперттеринин панелдик сессиялары жана презентациялары болуп, сессиялардын жүрүшүндө эл аралык тенденциялар жана IT билим берүүнүн келечеги талкууланууда. Кошумчалай кетсек, форумдан кийин өзүнчө иш-чара уюштурулуп, анда 7 номинация боюнча жеңүүчүлөргө сыйлыктар ыйгарылат. Быйыл өлкө аймагындагы 10 000 үй-бүлө мамлекет тарабынан 100 000 сомдук бир жолку колдоого ээ болушат. Жөлөк пулдун ордун алуучу бул каражатты учурда ишкердикке пайдаланып келишет. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Көл өрөөнүнө иш сапары менен келип, жергиликтүү тургундардын суроолоруна жооп берди. Тоң жана Жетөгүз районундагы министрдин жолугушуусунда көтөрүлгөн маселелер тууралуу кабарчыбыздын материалы. Жыйынга келген жергиликтүүлөр бир катар суроолор менен министрге кайрылышты. Көп балалуу энелер жөлөк пул, ошол эле учурда социалдык келишим, анын өлчөмүн көбөйтүү сунуштарын да айтышты. Министр ар бир кайрылган район тургунуна жеринде жооп берип өттү. Бир суроом бар эле. Ушул жөлөк жанагы 100 000 сом берип атпайсыздарбы? Ошону кичине өлчөмүн көбөйтүп койсоңуздар деп суранат элем да. Анткени 100 000 сом баары кымбат болуп атат да, бир ишти, жумушту баштайлы десек, азыраак болуп калып атат да. Ошо кезде 100 000 сом даштылап салмактуу көрүнгөн.
Bir-iki жылдан кейін уже жүзінің ұжымдай, салмағы бірасындай жеңілірек болып қалды деп дағырмалақ дейді. Біз дағаны ойлауын болчубуз. Дін башында мен айтқандай, біздің министрлік қазір біз Айыл банктың чоңдору менен жанагы РСК банк менен өкмөт азыр биз сөзүмдөрдү азыр өткөрүп атабыз. Аларда ушундай бар. 5%, беззалоговый 200 миң сомго чейин кредит берип аткан. Ошондуктан кийин биз булар менен келишим түзүп, биз булар менен только тем бизден МФС контракт алат. Пасояларын алып, өздөрүнүн документальный туура немеси менен, багыты менен алса, өздөрүнө эле жакшы. Азыр элдин тилегени эмне, жаштардын тилегени ошол балдардын рызкысынан алган баланын өзүнүн рызкысы да булчу эң биринчиден. Ошо балдарына пасоя алып алсын. Ошо баарыбыз эле ошол пасояны өткөрсөк, документтерибиздин баарын туура кылып, ошоно министрге да ушундай кайрылууну айтат элек, ошол баарына калыс неме кылып берсе. Мамлекет тарабынан берилип жаткан социалдык келишимдин өлчөмүн көбөйтүү сунушу жыйында өзгөчө көтөрүлдү. Анткени ишкердикти баштап жаткан үй бүлө мүчөлөрү 100 миңден жогору болсо жакшы болор эле дешет. Ал арада Тоң районунун тургундары тарабынан ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерге берилүүчү жөлөк пул тууралуу да маселелер көтөрүлдү. Бир кызым каза болуп калганда, андан бери жетим бала калгам. Анан ошо экинчи кызыма өткөндө негизи 5 бала болчу, экөө каза болуп калды. Анан бұл опекунство бойынша 5 миң сом төлөдү dedi. Биринчи ошо жанагы каза болуп калган кызымдын өзүнүн родной небереси болчу да. Анан ошол боюнча адвокатка айтсам деген государственный болбой калган дейт. 5 миң сом төлөдү dedi. Анан эми 5 миң сомду кичине азайтпайсыңбы десем 3 миң сомго түшүрдү. Анан эми государственный болгондон кийин негизи деген опекунство бекер болуш керек да. Анан февраль айынан бери токтоп калды. Жанагы неберемдин жанагы жетимдерге деп чыгып турган 7600 сомчу. Анан ошол боюнча эми бекерби же деген акча төлөш керекпи? Бекер. Бул бирден. Жанагы адвокат болсочу, ал частный. Сизге адвокат кереги жок. Документтериңизди бизден баскармалап жардам берет. Суроолор болду. Жанагы биздин пособие жөнүндө, жанагы биздин путевкалар жөнүндө, аларды болсо мен ушул жерде конкреттүү чечип бердим. Суроолордун баардыгына биз жооп бердик. Министрдин бул күнкү эл менен болгон жолугушуусу Жети Өгүз районунда уланды. Жолугушууда район аймагында өткөн жылы социалдык долбоор алкагында чакан ишкердикти баштаган айымдар мамлекет бул жагынан жакшы жардам көрсөткөнүн айтып өтүштү. 100 миң алгам, жакшы болуп атат. Музоолуу үй алганбыз. Музоосу менен музоо чоңоюп атат, байлап атабыз. Аны байлап атабыз. Аны дагы бир уй кылсак үстүнө акча кошуп туруп деген ойдобуз. Азыр министр айтып атат, 200 миңден проценти жок акча берет экен. Алсам деген ойдомун. Районубузда 5500-төн ашуун бүгүнкү күндө пособие алган балдарыбыз бар. Мындан сырткары биз 22-жылы жана социалдык контракттын негизинде 50 үй бүлө 100 миң сомдон акча каражатын алган. Быйылкы жылкыга 160 үй бүлөгө ушул 100 миң сом тегерегинде жана социалдык контракт боюнча акча каражаты каралганы турат. Жыйында Кудайберген Базарбаев катышуучулардын ар бирине жооп берип, күз айынан баштап социалдык долбоордун негизинде каражат алган айымдарга 200 миң сом үстөк пайызы жок насыялар бериле турганын кошумчалады. Төгүздө дагы азыр жаңы эле фабрикага биз кирип чыктык. 250 орундук фабрика бар экен. Бүгүнкү күндө иштегендердин саны 60 биздин кыз келиндер иштеп атат. То есть бул дагы кандай бир өзүнчө көйгөй болуп калыптыр. Муну болсо биз азыр дагы ушунун үстүнө иштеп, фабрикаларга биз жардам берүүгө аракет кылабыз. Алгач Нарын облусунда пилоттук аймак катары башталган социалдык долбоордун алкагында учурда ишкердикти баштаган айымдардын аракети да белгиленди. Быйыл өлкө боюнча 10 миң үй бүлө аталган долбоорду пайдалана алышса, анын 670-и Ысык Көл облусуна берилмекчи. Ал эми Жети Өгүз району боюнча быйыл 160 үй бүлөгө берилери күтүлүүдө. Жанара Сагындыкова, Нурден Урманбетов, Данияр Акунов,
Атайын Сколь маалымат программасына. Андан соң Каракол шаарында да болуп, тургундар менен жолугушту. Мында жашоочулар жөлөк пул алуу көйгөйлөрү, өзгөчө балдарга карата аларды ар тараптан өнүктүрүү борборлорунун жок болгондугу, ошондой эле социалдык келишимдин негизинде берилген 100 000 сом өлчөмүндөгү каражатты алуу маселелери менен кайрылышты. Кайрылуу көп болгондуктан жыйындын соңунда айрым тургундарды министр жеке кабыл алып көйгөйлөрүн чечүүнүн жолдору менен бөлүштү. Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Каракол шаарынын тургундары менен жолугушту. Мында келгендердин басымдуу бөлүгү үй-бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пулун алуу, тышкы миграцияга көңүл буруу, ошондой эле социалдык келишим долбоорун пайдалануу өңдүү бир катар көйгөйлөр менен кайрылышты. Келген себебим пособие, же майыптуулук, же миграция, ошолорго кандай бир кынчылык чыгып калса, дадан бергенге мен укугум бар, шартым бар. Мыйзам чегинде. Колумда 2 неберем бар эле, алар дагы инвалид, ЗПР, задержка речевого развития. Мына сиздердин жардамыңыздар менен бул жаңы жылдын алдында Сокулуктагы реабилитационный центрга өткөзүп келдим. Чоң рахмат ага ыраазымын. Анан айтайын дегеним, сурайын дегеним, ошол балдардын 8 000ден 16 000 алчу да, анан алардын пособиясын котордук. Анан ошол пособия, ошол жактан какой-то бир процент 18 жашка чейин накапливаться деби, же бүт эле ичкен жегенине, баскан турганына кетип калабы. Небереңиз силермен болуп атканда пособияны өкмөт берчи. Туурабы? 8 000 сом. Ошондойбу? Балдарыңыз белки интернатка өткөнгө жараша пособия болсо берилип алат. Анткени интернаттагы жашаган бүт баардыгы болсо өкмөттүн эмесине өтүп калат. Кийин Кудайдын буйруп, ден соолугун чындап кайра келип калса, анда кайра пособияны кайтарат. Ошондой эле өзгөчө балдарды чоңойтуп жаткан ата-энелер бул балдарга карата облустун аймагында аларды өнүктүрүүчү борборлордун жок экенин белгилешип, сунуш пикирлерин айтышты. Биздин балдар үчүн бул Каракол шаарында балдарды өнүктүрүү үчүн эч нерсе жок. Анан жаңы садик ачылды. Менин эле балам үчүн эмес, биздин балдарыбыз ар кандай оору менен ооруйт, ТЦП, Дауна. Бишкек шаарында келечектеги реабилитационный борбор ачылды. Бул бекер борбор. Ошондой учурда сиз мореке жанакы борбордун дарегин мага берип коюңуз. Мен ошо эки борбордун өкүлдөрүн жиберейин. Алар келип шерский помощь катары карап берсин. Кайрылгандардын басымдуу бөлүгү жөлөк пул алуу маселеси менен келген. Белгилей кетсек, Ысык-Көл облусунда 6500дөн ашуун аз камсыз болгон үй-бүлө бар болсо, мында 20 000ден ашуун бала жашап, алар үй-бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пулун алышат. Биз үй алалы деп ошо квартирада турабыз. Үй алалы деп баары бир аракет кыласың да. 5 балаң болсо, бир аз кой бар болчу, 5 кой, бир торпок бар болчу. Анан сага пособия чыкпайт. Сен жолдошуңда иштейт келдик. Ошо менен пособия берип койду деген бул чындыкка келбейт. Оп тур, шашпа. Жана өзүң айтып алдың, күйөөң иштейт деп. Туурабы? Күйөөң иштеп, акчасы жанакы бөлгөндө ар бириңерге 1000 сомдон ашып калса, бул негиз болот. Бүгүнкү күндө Каракол шаарында аз камсыз болгон 300 үй-бүлө бар. Эске салсак, буга чейин президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен шаар аймагындагы мындай шарттагы 50 үй-бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Кайтарымсыз көмөк алгандар тикмечилик, мал чарбачылык, үй тазалоо өңдү кичи ишкерликти баштап, аны өнүктүрүүнү колго алышкан. Бүгүнкү жолугушууда да социалдык келишим боюнча маалымат берилди. Ал эми буга чейин кайтарымсыз каражат алгандардын ишмердүүлүгүн дагы өнүктүрүү максатында аларга 200 000 сом өлчөмүндөгү пайызсыз насыя берүүнүн алкагында учурда мамлекеттик банктар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатканы белгиленди. Клининговый компания ачып иштетип атат, ошо учурдан пайдаланып мен рахмат айтат элем. Ошо соцконтрактты баштап бергениңерге биринчи болуп биз алып баштап, ошо ийгиликтүү болуп аткандан тышкары биз ошо 100 000ге керектүү шаймандарды алганбыз да. Башында 3 кыз менен иштеп баштасак, азыр бизде 25 кыз жана 12 эркек бала иштеп жатат. Анда ишиңиз жакшы экен. Анда күзгө жакыныраак ошоке айыл банк аркылуу 5% кредитке барып
алганга укугуңуз бар? 100 000 сомго биз 10 кой алгам. 10 койду адан время багып, чоңойтуп, буюрса асты туй баштады. Азыр 3 коюм тууган. Ушу контрактка бергениңерге чоң рахмат деп, ыраазычылыгымды айтайын деп келдим. Кечке пособияны тиктеп отурбастан, өз ишиңди мыкты билип, ушундай эме кылганга чоң рахмат. Мындан тышкы миграцияга көңүл буруу, ошондой эле коңшу өлкөлөрдө эмгектенип жаткан мекендештерге, замандын талабына ылайык кесиптерге багыт берип, окутуу маселеси көтөрүлдү. Алардын ичинен өлкөдө өзгөчө жайлалык оор техниканы башкаруу боюнча окутуу борборлорун ачуу сунуштар айтылды. Мисалы үчүн хоо айдаган чоң техниканы, бульдозер, грейдершик, экскаватор айдаган окууларды ачсак жакшы болот деген оюм бар да. Бияктан мисалы үчүн организациялардан бул эмеден окуп бет. Андай чоң техниканы автошкола жактан. Ушундай специалисттерди көбүрөөк окуттум. Жөнөкөй жакшы болот эле да. Эми сварщик деген эмелерди окутуулар жакшы эле. Бирок андай көп деле эме кереги жок аякчы. Кеңеш катары кабыл алды. Мындай бүгүндө жок биз карайлы. Кайрылган эл көп болгондуктан жыйындын соңунда айрым тургундарды министр жеке кабыл алып, көйгөйлөрүн чечүүнүн жолдору менен бөлүштү. Мындан тышкары ал Тоң, Жетөгүз, Ак Суу районунун тургундары менен да жолугушкан. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Сергей Мишинка, Ысык Көл жаңылыктары. Тоң районуна караштуу Көкмойнок айылында фельдшердик акушердик пункт ачылды. Ачылыш аземге жогорку кеңешинин депутаттары, тиешелүү жетекчилер, айылдын саламаттыкты сактоо тармагынын өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар катышышты. Медициналык мекеме республикалык бюджеттин эсебинен 5 миллион 796 миң сомго курулду. Кененирээк кийинки сюжетте. Көкмойнок 1-чи айылындагы фельдшердик акушердик пунктунун салтанаттуу ачылыш аземи болуп өттү. Буга чейин бул айылда эмгектенген медайымдар толук шарты жок, жайда иштөөгө аргасыз болуп келишкен. ФАПты салуу демилгеси жергиликтүү тургундардын, айылдык кеңештин депутаттарынын сунушу менен курулуп берилди. Мурун ушу 2003 жылы келгенде ФАП менчикке чыгып кеткенде мен ар кайсы үйлөргө иштеп, кыйынчылыктарда, шамалдарда аябай кыйналып иштедим, условия жок иштедим. Азыр Кудайым буйрса мына заманбап ФАП салынды бардык шарты менен. Элге ден соолук, балдарыбыз ушактан аман эсен чоңоюп, төрөлүп, жакшынакай чоңойсун, ошол ден соолук элдерге. Ар кимдин үйүнө жылып, же болбосо клубтун бир бөлмөсүндө абдан шарты татаал болгондуктан биз администрация тарабынан комиссиянын негизинде колдоо көрсөтүп, элдин үнүн аткарууга тез арада алып, ушул бүгүн 3 айдын ичинде жыйынтыгын берип отурат. Бул жерде бир эле мамлекеттик бюджеттен эмес, жергиликтүү бюджеттен салым болду. Имараттуу куруу иштери Көкмойнок айыл аймагынын 2021-2025 жылдар аралыгында социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн программасына киргизилип, айыл аймагынын муниципалдык менчигиндеги жеринен жер тилкеси ФАП курууга бөлүнүп берилген. Өзгөчө көңүл бурулуучу тармак болуп атат. Эмнеге дегенде биздин саламаттыгы болмойын, мамлекеттин, элдин мындай бир ден соолугунун чыңдыгы бул өтө маанилүү нерсе. Ошон үчүн ушул иш-чарага катышып отурабыз. Мен дагы бир ирет куттуктайм. Ушул имаратты эми мындан ары элдин саламаттыгы үчүн жакшы шарттарда бир элге кам көрүүгө тилектешмин. Эмкананын жалпы наркы республикалык бюджеттен грант аркылуу берилген 5 миллион 796 миң сом акча каражатын түзөт. Имараттын куроосунда көмүр сактоочу жай жана даараткана кошо салынып берилди. ФАПтын тегерегин курчоого жана башка жумуштарына жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сомдон ашык акча каражаты каралган. Жалпы эл үчүн өзгөчө майрам, өзгөчө шаң тартуулап турат. Элдин эң башкысы бул жашоодо ден соолук дейт, ошол ден соолугуна көрүлгөн камкордукту камсыздап берген жетекчиликке терең ыраазычылык билдиребиз. Курчоо иштерин, жанагындай көрктөндүрүү иштерин колдоого алышкан жеке ишкерлерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Эмканага өмүр жолун медицина тармагына арнаган аталган айылда эл үчүн ак кызматын өтөп кеткен Эркен Абдрахманованын ысымы ыйгарылды. Жанара Алмазбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.
Балыкчы суу түтүкчүлөр ишканасына жаңы техника келди. Алар Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосундагы Ысык көлдүн саркынды сууларын башкаруу долбоорунун алкагында камсыздалды. Жаңы уна аталган ишканага универсалдуу экскаватор жана кубаттуулугу 400 киловаттка жеткен генератор гранттык негизде берилди. Баасы 131 000 АКШ долларын түзөт. Суу түтүкчүлөр ишканасы ар кандай долбоорлор менен мыкты иш алып барып келет. Буга чейин Европа өнүктүрүү банкы тарабынан алынган 3 экскаватордун жардамы менен шаар ичиндеги 10 чакырымдан ашуун канализациялык түзүмдөр салынып, ички көчөлөрдү оңдоого тартылып, кошумча киреше табуу максатында ижарага берилип келген. Бүгүнкү Жакшы Саамалыкка вице-мэр Жакшылык Бугубаев, шаардык кеңештин төрагасы Жакшылык Абдыразаков, жергиликтүү кеңештин депутаттары жана мэрия кызматкерлери күбө болушту. Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосунда дагы канал тазалоочу жана самосвал 2 техника алынып берилери маалымдалды. Ушу Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен биздин ишканага экскаватор GCV үлгүсүндөгү техника алынып келинди. Буга чейин дагы Европа өнүктүрүү банкынан дагы мындай техника алынган. 2011 жылы дагы ушул так эле ушул GCB 3CX деп коет. Ушул үлгүдөгү техника алынып келинген. Анын бизде 10 жылдан ашык бизге кызмат кылды ушу балык шаарына. Биз ошол техниканы абдан мындай биздин шаарга ыңгайлуу экендигин көрүп, анан ушу Азия өнүктүрүү банкына да ошол техниканы деп суранганбыз. Мына бүгүнкү күнү алып келип отурушат. Балык шаарына атайын техникалар сатып берүү компоненти каралган. Ошол компоненттин негизинде балык шаарына материалдык техникалык жактан чыңдоо үчүн ушу балыкчы суу түтүктөр ишканасынын 3 атайын техника сатылып берилет. Буюрса мынакей бир техника келди, GCB экскаватор келди. Мындан кийин дагы каналопромоечный, канал тазалоочу жана илдерди тазалоочу машина келет. Андан кийин бир самосвалга 3 техника алынып берилет. Бир техника келди. Өлкө башчысы Садыр Жапаров улуттук нарк жөнүндө жарлыкка кол койгону облустун аймактарында атайын иш-чаралар өтүп келет. Мында башкы максат нарктуу коомду куруу. Аны менен нарктуулук бала бакчадан, мектептен жана жогорку окуу жайдан же башка коомдук институттардан эмес үй-бүлөдөн башталарын эске алып, салттуу үй-бүлөлүк баалуулуктарды жайылтуу зарылчылыгы келип чыгууда. Ушул багытта Түп районунун Корумду айылында улуттун барктуулугу жана нарктуулугу аталышындагы иш-чара өттү. Кененирээк кийинки сюжетте. Улуттук наркты сактоо жөнүндө атайын программа иштелип чыгып, нарк маселесинде диний ишенимдердин жана каада салттардын баалуулуктарын бири-бирине карама-каршы койбой өңдүү маселелер эске алынды. Аны менен бирге салттуу үй-бүлөлүк баалуулуктарды жайылтуу, коомдун нарктуу өкүлүн жана нарктуу мамлекеттик кызматчысын калыптандырууда мамлекеттик тилге жана тарыхый баалуулуктарга өзгөчө көңүл дагы бурулушу керек. Президентибиздин жарлыгына ылайык адеп, акылак, улуттун баардыгы улут үй-бүлө оңгусу, бата, атанын орду, эненин, баланын баардыгын камтып, ошондой чоң иш-чара өтүп жатабыз. Илгертен келе аткан каада салтыбызды, илгертен келе жаткан өзүбүздүн ордубузду, атанын ордун баарын ошону көргөзөлү деп чечтик. Улуттун барктуулугун жана нарктуулугун кийинки муундун өкүлдөрүнө жеткирүүдө атайын сахналаштырылган оюндар, элдик фольклордук ыргөөлөр Корумду айылындагы иш-чарада жергиликтүүлөргө тартууланды. Муну менен нарктуу жаранды жана нарктуу коомду куруу жөнүндө калк арасында жайылтуу иштери жүрүүдө. Абдан ыраазыбыз, жакшы өткөрүп атышат. Дагы эле мындан аркы иштерине дагы биздин айылдарыбызга, биздин айымдарыбызга мындан аркы иштерине да ийгилик каалайбыз. Үй-бүлөлүк ден соолук, үй-бүлөлүк бактылуулуктарды каалайм. Айылдагы тигүүчү кыздарыбыздын иштери даңазаланды. Айылдагы чыгармачылык менен алектенген кыздарыбыздын иштери даңазаланып, ушундай бир шыктанган сонун иш-чара болду. Мен ойлойм, бүтүндөй Кыргызстан боюнча улуттук нарктуулукка, баалуулукка, улуттук идеологияга, бала тарбиялоо, кыз тарбиялоого кайрылып, ушундай иш-чараларды өтсөк, бир канча бир алдыга жылабыз деген ойдомун.
Жаңы технологиялардын айдыны менен ааламдашуу доорунда кыргыз эли аздектеги маданиятты жана баалуулуктарды түп тамыры менен жоготуп албоо үчүн нарыктуу коомду куруу талабы келип чыгууда. Ошол себептен жер-жерлерде атайын иш-чаралар өтүп, ага кийинки муундун өкүлдөрүн тартуу керек. Аны менен бирге мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге улуттук наркка байланышкан түрдүү багыттагы демилгелерди сунуштоо менен бирге диний ишенимдерге жана улуттук наркка өтө сый урмат менен мамиле кылууга, ошондой эле нарыктуу коомду курууда Кыргыз Республикасынын жарандарына үлгү көрсөтүүсү дагы сунушталган. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, жаңылыктар, Төп району. 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күнүнө карата Чолпон Ата шаарындагы Ибн Сина атындагы республикалык балдарды реабилитациялоо борборунда иш-чара уюштурулган. Иш-чаранын жүрүшү туурасында аймактык кабарчыбыз Асел Тилек кызы айтып берет. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнү. Социалдык оору аталган кургак учук оорусу менен ооруган адам өз убагында тиешелүү дарылоодон өтсө толук айыгып кетишет. Чолпон Ата шаарында жайгашкан Ибн Сина атындагы республикалык балдардын реабилитациялык борборуна өлкөнүн чар тарабынан келген балдар кургак учукка кабылып, тиешелүү дарылануудан өткөн соң же болбосо оорулуу адам менен байланышта болуп калган учурлардан кийин ден соолугун чыңдоо үчүн келишет. Жалал Абад областынан келген бул өспүрүм үйүндө атасы ооруп, аны менен байланыштагы үй-бүлө мүчөсү катары текшерүүдөн өтүп, анан борборго келип тиешелүү дарылоодон өтүп жатат. Бул жак абдан сонун мага жагат. Бул жакка дарыланып кетишет. Бул жакта алтыма тамагын беришет. Сабактардын өз убагында өтүшөт. Врачтар дарысын өз убагында беришет. Мен абдан ыраазычылыгын берем. Чоң рахмат. Ибн Сина атындагы республикалык балдардын реабилитациялоо борборундагы балдар менен бүгүн жолугууга келгендердин саны арбын болду. Алардын катарында Скөл район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери, райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун адистери келишип, ата-энесинен алыста жүрүп ден соолугунун калыбына келтирип жаткан балдарга жагымдуу маанай тартуулашып, белектерин тапшырышты. Биздин жаш дарыгерибиз Шакенов Урмат деген дарыгерибиз иштейт ал бөлүм боюнча. Азыркы Кыргызстандын статистикасына токтой кетсек, жылдан жылга кургак учук оорусу көбөйүп баратат. Ошондуктан бул социалдык оору болгондуктан биз ооруларды алдын алуу борбору басым жасап кетебиз. Жашоо шартын оңдогонго, адамдар өзүнүн ден соолукторун өздөрү ойлогонго, биздин өзүбүздүн сотрудниктер, эпидемиологтар, санитарный врачтар көп иши алып барып атышат. Ар бир мектептен семинарский окууларды өткөздү. Ал жеке эле мектеп окуучуларга эмес, алардын ата-энесин да чакырып окуп берип атабыз, айтып берип атабыз. Бул кургак учукту кандай алдын алууга болот? Андан тышкары кургак учуктун эгерде убагында кайрылса кандай дарылар менен дарыланат деп ошонун баарын маалымат кылып дайыма иш алып барып жүрөбүз. Бул акцияны биз жер-жерлерде өткөзүп жатабыз. Жалпы дарыгерлик практикалык борборунун ден соолук ишканда кабинетинин адистери, Кызыл Ай коомунун волонтерлору менен биргеликте жер-жерлерде шаар ичинде өткөзүп атабыз. Айылдык аймактарда ГСФАПтын кызматкерлери, айыл өкмөттөр менен биргеликте биз акция өткөзүп атабыз. Биз бул акциябыздын максаты элге кургак учук оорусу боюнча толук маалымат берип атабыз. Кургак учук толугу менен айыгат. Эгерде чалдыккан адам болсо, ошону менен дарылоосун үзгүлтүккө учуратпай дарылануу боюнча биз маалымат берип жатабыз. Бул акциябыз 7 марттан баштап 7 апрелге чейин ушул айлыктын жарылыгында биз жумуш иш алып барып жүрүп атабыз. Ибн Сина атындагы республикалык балдарды реабилитациялоо борборунда дарыланып жаткан балдар үчүн бул жерде эмгектенген мугалимдер менен дарыгерлер да иш-чара уюштурушкан. Иш-чаранын жүрүшүндө балдар кургак учук оорусун камтыган сүрөт көргөзмөсүн уюштурушуп, бул темада ырларды сочиненияда жазышкан. Иштен чыгарып, коёмандан кубанып, булчундарым күн санап, барат улам кучалып.
Улам артып желүгү, болбойт менде демгү, таш көтөрүп бир колдо, жасап келем көнүгү. Болбойбуз эми арманда, жашообуздун булагы ден соолук болуп турганда. Республикалык балдардын реабилитациялык борборуна өлкөнүн чар тарабынан жылына 500дөн ашык балдар келишип, ден соолуктарын калыбына келтирип кетишет. Бул жерде дарыланып, аны менен бирге окуусун үзгүлтүккө учуратпай билим алууга толук шарттар бар жана анын баары акысыз, мамлекеттин каржылоосунда. Биздин борбордо бүт 7 региондон келет балдар. Биздин кургагычуктун жукпаган БК мыйныс деп коебуз, жукпаган оорусу менен ооруган балдар, ооруган балдардын, ооруган кишилердин контактный деп коет, ошолордун азыр бизде формалары көп, ЛУТБ деп коет, сезимтал формасы, туруктуу формасы, ошол боюнча азыр балдардын арасында көп кезигип калды, чоң кишилерге караганда балдарды көбүрөөк, подросткаларды көбүрөөк, өспүрүм балдарды көбүрөөк кезигип калды. Былтыр бизде 22 жылы 81, ошо 41 туруктуу форма, 40 сезимтал формасы менен балдар жатып, 458 бала келди 22 жылы. 417 баланы биз дарылап чыгардык. Кургагучка каршы күрөшүү багытында жасалган иштер жарыяланган айлыктын негизинде уланып, Ысык көл районунун аймагында бул убакыт ичинде бир катар иштер өтүшү белгиленүүдө. Асель Тилек кызы, Сергей Мищенко, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан. Бүгүн Каракол мамлекеттик жаратылыш багында көчөттөр отургузулду. Иш-чара президент Садыр Жапаров тарабынан жарыяланган Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагындагы Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Бул аймактагы 10 гектар жерге көчөттөрдү отургузуу демилгеси 2022 жылы башталып, быйылкы жазда дагы улантылат. Каракол мамлекеттик жаратылыш багынын жалпы аянты 38 000 гектар жер. Анын 10 гектарына 2022 жылы көчөт отургузуу демилгеси көтөрүлүп, бир нече көчөттөр отургузулган. Бул демилге быйыл да уланып, жаратылыш багынын 1 гектар жерине аталган парктын кызматкерлери ийне жалбырактуу бактардын көчөттөрүн тигишти. Өзүбүздүн питомнигибизден алып, 1 метрлик көчөттөрдү топурагы менен отургузуп атабыз да. Муну эми азыр отургузгандан кийин сугара баштайбыз, уход кылабыз, чабабыз. Каша кармадык ушу 0,70 сотукту. Мал жебесин деп. Жолдун жээги ушу мал өткөн жер да. Каша кармап, сетка менен атайын, сетка менен кармадык да. Бул өссүн, кийинки муундарга калсын деп ушул көчөтүбүз. Жашыл Мурас президенттин эмеси менен, демилгеси менен да. Мындан ары дагы уланта беребиз да, ушул отургузган Жашыл Мурас боюнча жылда уланта беребиз. Ушундай көчөттөрдү отургуза беребиз да, дагы мындан көбүрөөк дагы отургузабыз. Каракол мамлекеттик жаратылыш багынан сырткары Каракол шаарын көрктөндүрүү максатында мектептерде жана көп кабаттуу үйлөрдүн алдында дагы аталган жаратылыш багынын кызматкерлери жашылдандыруу иштерин жүргүзүп көчөттөрдү отургузушууда. Бүгүн дагы бир Жашыл Мурас алкагындагы 10 гектар жердин баштап 1 гектар жерине тикен табыз биздин өзүнүн коллективдин атынан. Биз бул көчөттөрдү өзүбүз өстүрөбүз, өзүдө 2,5 гектар питомнигибиз бар. Ал жерде экме көчөттөр, сепме көчөттөр жана школкалар бар. 1 метр өлчөмдөгү көчөттөрдү бүгүн тиге баштадык буюрса. Бул азыр сиздер азыр көрүп турган көчөттөр былтыр 22 жылы тигилген. Анын жарымында ошол 1 гектарга чукул жери быйылкы жазга калтырылган, ошондо бүгүн тиге баштадык. Мындан сырткардагы ошол Жашыл Мурас алкагында биз шаардын ичинде көрктөндүрүү жумуштарын аткарып атабыз. Мектептерге, мындан мурун Зирек аттуу мектепке айлана чөрөнү жашылдандыруу үчүн көчөт алып барып өзүбүз тигип бердик. Андан сырткардагы ушул көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы элдердинге дагы жардам берип, жашылдандыруу маселени чечип берип атабыз. Иш-чара президент Садыр Жапаров тарабынан жарыяланган Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында өтүп жаткан Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн ишке ашыруу максатында колго алынып, дагы да улана бермекчи. Алина Антымакова, Нурдин Орманбетов, Сергей Мищенко, Каракол шаарынан. Жетөгүз районунун Ак Дөбө айылында 19 ондук бар. Бул ондуктар арасында Атайын майрамдар
ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп келген. Бул жолу айылдагы көчөлөрдүн арасында ыргесе өткөрүү колго алынып, Акмат Орозов көчөсүнүн тургундары кары жашы дебей активдүү катышып, айыл тургундарына жакшы маанай тартуулашты. Ыргесенин жүрүшү туурасында кабарчыбыздын материалы. Президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгына ылайык жер-жерлерде ар кандай маданий иш-чаралар өткөрүлүп келет. Жетегүз районунун Актөбө айылында айыл тургундарын ынтымакка чакыруу максатында көчөлөр арасында ыргесе уюштурулган. Аябай чоң үңүртө ыраазычылык айтам. Ушунун баарын тегиз келип, ушунун баарын уюштуруп берген жана уюштуруучуларга ар бирине аябай жакшылыкты каалайм. Узун өмүр, жен соолук, айылыбызда ынтымак болсун. Себеби мына ушунун баары ынтымактан башталат экен да. Себеби ушу ынтымак болсо баары болот экен. Аталган айылда буга чейин ондуктар арасында сармерден жана башка иш-чаралар өткөрүлүп келсе, бул жолу көчөлөр арасында ыргесе өткөрүү демилгеси көтөрүлүп, жергиликтүү бюджеттен акча каражаты да бөлүнүп берилген. Бул эң жакшы элдин ичинен айыл ичинен таланттуулар чыкканы абдан жакшы экен да. Бул карап отурсак, өтө жакта отурсак деге өзүбүздүн кыргызыбыздын унутуп келаткан каада салтын көптөгөн нерселерин ушу ыргеседен байкап атабыз. Көптөгөн унутулуп калган нерсени ушактан апаларыбыз бизге баягы үйрөтүп атат, көргөзүп атат. Бул негизи эң жакшы деп ойлойм. Колдоп келгенбиз ушу 4 айылга айыл өкмөттөн акча, бюджеттен акча депутаттардан бөлүнүп, ушу ар бирине бөлүнүп берилген. Акмат Орозов атындагы көчөсүнүн тургундары кары жашына карабай өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүү менен кыргыз элинин каада салт, үрп-адаттарын чагылдырып беришти. Мындай самалыктар ар дайым өткөрүлүп турса, унутта калып бара жаткан улуттук баалуулуктарды жаштарга үйрөтүп, мурас катары калтырууга болот дешет иш-чаранын катышуучулары. Айылыбызда 4 чоң көчө бар. Анан жаңы арал деген новостройка бар да. Ошондой кылып азыр элибиздин ынтымагын бекемдеш үчүн, айылыбыздын ынтымагын бекемдеш үчүн ыргесени бул жолу Акмат Орозов атындагы көчөсүнүн тургундары өткөрүп берсе, кийинки ыргесе 31 август эгемендүүлүк күнүндө өткөрүлөт. Ар бир көчөдө өткөн соң жыйынтыгы чыгарылып, алдыңкы орунга ээ болгон көчөгө 10 000 сом акчалай сыйлыктар тапшырылмакчы. Мирим Субакунова, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакирова, Жетегүз районунан. Тоң районундагы Каратала айылында сармерден уюштурулду. Ага Каратала айылындагы улуу муундун өкүлдөрү катышты. Көнөргүс салттардын бири болгон сармерден айылда жогорку деңгээлде уюштурулуп, таланттуу катышуучулар келген коноктордун көңүлүн ачты. Кененирээк Жазгүл Сатаеванын сюжети. Иш-чара алдын ала берилген программанын негизинде ачылды. Андан кийин аталардын командасы өздөрүнүн чыгармачылыгын тартуулашып, ыр-ырдап беришти. Кыз-жигит сармерденинин жүрүшүндө манас, макал, каптабышмак жаңылмаштар айтылып, шаңдуу, көңүлдү көтөргөн обондуу ырлар ырдалып, бийлер тартууланды. Сармерден кыз-жигит оюну өтүлүп жатат. Бул оюнду ушул жакында болуп өткөн курултайга катышкан Исмаилова Атыр деген кызыбыз уюштуруп, айылыбыздын ичиндеги өнөрпоздорду чогултуп, ушул элибиздин ичине биримдикке, ынтымакка чакырып, эл арасындагы таланттууларды алып чыкканга аракет кылып, ушуну уюштуруп атат. Жалпы элибизге жакшылык, ынтымак, токчулук, бейпилчиликти каалап, бул жерде отурган келген элибиз да ошол тилектер менен келип, мамлекетибиздин гүлдөп өсүшү үчүн жакшы ой тилектерин айтып отурушат. Кыз-жигиттин сармерденине ак ийнек, макал, лакап, сахналык көрүнүштөр, хор сыяктуу шарттары бар. Ат салышууга эки команданын тең даярдыктары мыкты болгон. Келдибиз. Бүгүнкү ушул Каратала айылында Нооруз майрамына утурлай ошол биринчи элдик курултайдын делегаты Исмаилова Атыркүл Төлөсүновна ошо өзүнүн демилгеси менен ушул айылыбызга сармерден кыз-жигит оюнун уюштуруп жатат. Ошондон андан сырткары ушул жаңы бүткөн, ремонттолуп бүткөн ушул клубубуздун ачылышы дагы кошо болуп жатат. Бул курулуш
дем берүүчү гранттар жана өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттердин эсебинен жасап бүткөрүлдү. Ушул майрамдык маанайы менен жалпы элибизге бейпилчилик, токчулук, ынтымак жана ырышкерлик каалап кетмекчимин. Анан ушу Сармерденибизге катышып жаткан балдарыбыз, өнөрлүү, таланттуу келиндерибиз, кыздарыбызга дагы абдан чоң ыраазычылык билдирем. Сармерденге демерчи болгон кызыбыз Исмаилова Атыркүл кызыбыз менен жалпы элибиз сыймыктанабыз. Себеби Атыркүлүбүздө биринчи элдик курултайга делегат болуп барып, ушу элдин көйгөйүн айтып, элибиздин, айылыбыздын өсүшүнө, өнүшүнө чоң салым кошуп келди. Атыркүлгө да чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, ишине ийгилик каалайм. Кара Тал айылында өткөн Сармерденди көп жыл мектепте мугалим болуп иштеген Атыр Исмаилова уюштуруп, айылдагы улуу мундагы ата-апалардын башын бириктирди. Алардын бардыгы тең Сармерденге кызыгып, уюшкандыкта катышты. Ушул Улахол аймагында өзүмдүн атам социалисттик эмгектин баатыры болду эле. Көз алдымдан атам кетпейт дайыма. Мына ошонун негизинде уюштургум келди. Эми эли журтум мына бүгүн жакшынакай келип жатышат. Эли журтума да рахмат. Эми максаттуу нерсе ишке ашып кетсе, адам баласы жакшынакай бир ийгиликтерге жетсе, кубанат экен. Эли журтум бүгүн жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен кетишин каалайм. Өлкөбүз өсүп, айылыбыз гүлдөп, жаз жарыш убагында эмгектенип, күркүрөгөн күздө жакшынакай түшүмдөрүн алып алса деп тилейм. Эл менен бирге болгум келет. Жана ошондой эле бүгүнкү Сармерден оюнун уюштурган коллективиме, ак калпак аталарга, ак эле чегенелерге ушунчалык ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеби бир атанын балдарындай болдук. Канча убакыт даярдандык. Ошонун ичинде ынтымак болсо баары боло тургандыгын сездик. Кара Тал айылында өткөн бул Сармерден оюну өлкө башчысынын улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгына жана 21 март Норуз күнүнө карата уюштурулган. Жезгүл Сатаева, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Ысык Көл, маалымат кызмат үчүн. Жума күнгө даярдалган жаңылыктар топтомуна назар салдыңыздар. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.